Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы балдар көптүктүн элементтеринин санын аныктоо. Бүгүнкү сабактын максаты көптүктөр жөнүндөгү билимиңер бекемделет. Себеби буга чейин да силер көптүктөр деген темаларды өткөнсүңөр. Билебиз биз көптүктөр түшүнүктөрүн жана көптүктөрдүн элементтеринин санын аныктоонун ыкмаларын үйрөнөсүңөр. Жана турмуштан көптүктөргө мисалдарды келтирип элементтердин санын аныктоону үйрөнө аласыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталоо максатында адаттагыдай математикалык диктант жазып алалы. Баарыбыз даярбызбы? Баарыбыз теманы жазып, математикалык диктант деп жазып коебуз. Анда даяр болсок балдар баштайбыз. Биринчи бул 0,15 санын процент түрүндө жазгыла. 0,15 санын процент түрүндө жазгыла. Экинчи 48% сан түрүндө жазгыла. 48% сан түрүндө жазгыла. Үчүнчү 12,1412 мезгили 15 санын жазгыла. 12,1412 мезгили 15 санын жазгыла. Төртүнчү 23,45 жана 23 мезгили 45 санын салыштыргыла. 23,45 жана 23 мезгили 45 санын салыштыргыла. Бешинчи 0,10 миңден 1487 санын 100гө көбөйткүлө. 0,10 миңден 1487 көбөйтүп 100 барабар канча? Жаздык бу балдар баарыбыз. Анда жазган болсок баарыбыз текшеребиз балдар. Биринчи бул 0,15 санын процент түрүндө жазуу үчүн болгону ошол санды 100гө көбөйтүп коюп жетиштүү, Демек 100гө көбөйтсөк 15% деген келип чыгат. Экинчи 48% сан түрүндө жазуу үчүн 48 санын 100гө бөлүп коюу жетиштүү. Демек 100гө бөлсөк анда 0,48 саны келип чыгат. Үчүнчү 12,1412 мезгили 15 санын жазылышы. Төртүнчү 23,45 жана 23 мезгили 45 санын салыштыргыла деген болчу. Демек мында 23 мезгили 45 саны чоң. Бешинчи 0,10 миңден 1487 санын 100гө көбөйтсөк, анда ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына көбөйтүүдөгү эрежени пайдалансак, эгерде санды ондун канчанчы даражасына көбөйтүп атсак, ошончо цифрага бүтүр оң жакка жылат деген эреже бар. Демек 14,87 деген чыйынтык келип чыкты. Түшүндүкпү? Текшерип алдыкпы балдар? Анда балдар бүгүнкү сабактын планы. Биринчи бул көптүк жана анын элементтери жөнүндө кыскача маалымат. Муну эстеп, көптүктөрдү эске түшүрүүңөр үчүн. Экинчи бул көптүктүн элементтеринин санын аныктоо. Үчүнчү сабакты бышыктап, мисал маселелер аркылуу жыйынтыктайбыз. Жана түйүндө түшүнүктөр ушул темада колдонулган. Баарыбыз балдар 218-бетти ачабыз. Анда биринчи план бул көптүк, Биз көптүк жөнүндөгү түшүнүктү балдар биринчи чейректе башында алганбыз. Көптүктөрдүн түрлөрү, анын элементтери, элементтердин санын аныктоо, кесилишүүсү, биригүүсү, айырмасы деген сыяктуу темаларды кенен өткөнбүз. Эми ошол көптүктү жана көптүктүн элементтери жөнүндө бул жерде аныктама берип өтөлү. Эске түшүрүү максатында бул бир нече бирдей касиетке ээ болгон элементтердин жыйындысы болуп эсептелет. Көптүк бирдей касиетке ээ болушу керек элементтер. Жана көптүктүн элементи болсо, көптүктүн ичиндеги элементтердин каалагандай бирөөсү бул көптүктүн элементи болуп эсептелет. Мисалы бул жерде б көптүгү берилди, бул сан көптүгү берилди. Болгондо да так сандардын көптүгү бардык бул жердеги сандар бирдей касиетке ээ. Алар эки санына так бөлүнбөгөн сандар. Эми ошонун ичинде мисалы 3 санын алсак, бул ошол б көптүгүнүн элементи болуп эсептелет. Ар бири мисалы 11 саны дагы б көптүгүнүн элементи, ошол эле учурда 7 саны дагы б көптүгүнүн элементи болуп эсептелет. К көптүгү бул жерде болсо байкаган болсоңор, жуп сандардын көптүгү берилди. Булар бирдей касиетке ээ, бул 2 санына так бөлүнгөн сандар. Эгер ичинен 12 санын алсак, бул К көптүгүнүн элементи болуп эсептелет. 10 саны, ошол эле учурда 14 саны дагы ар бири өзүнчө бул К көптүгүнүн элементи болуп эсептелет. Эсибизге түштү көптүктөр жөнүндөгү маалыматтар. Эгерде
Кошумча маалыматтарды алууну каалагандар бул көптүктөрдүн элементтеринин саны деген 22 беттеги темаларды ачып кайталаса, бул ушул жаңы теманы түшүнүүгө чоң өбөлгө түз бермекчи. Анда балдар экинчи план бул экинчи планда көптүктүн элементтеринин санын аныктоо. Эми биз буга чейин бир касиет аркылуу аныкталган көптүктүн элементтеринин санын аныктоону, эки касиет жана бир нече касиет аркылуу аныкталган көптүктүн элементтеринин санын аныктоону окуп үйрөнгөнбүз жана ошого карата мисалдарды иштегенбиз. Эми ошол теманын бир уландысы десек болот. Бул теманы бир маселе аркылуу түшүндүрөм. Бул жерде бир маселе берилди. Бул 33 кыздын арасында сурамжыроо жүргүзүлдү дейт. Анын 25 ырдаганды жактырарын айтышыптыр. Ал эми 18 болсо кинону жактырарын айтышыптыр. Ал эми кинону дагы ырдаганды да жакшы көргөндөрдүн саны, кинону да ырдаганды да жакшы көрбөгөндөрдүн санынан 3,5 эсе көп болуп чыгыптыр. Демек, эми бизде суроо дейт: канча кыз кинону жакшы көрөт, бирок ырдаганды жактырбайт дейт. Ошол кыздардын санын тапкыла дейт. Эми мында маселени биринчи берилишин жазып алышыбыз зарыл. Мында берилди: кыздар, сурамжылоого катышкан кыздар канча? 33. Ырдаганды жакшы көргөндү кыскача ырдайт деп койдум бул жерде. 25 демек. Кинону жакшы көрөт канча? 18. Эми кинону да ырды да жактырбайт канча? X дейли, аны X деп белгилейбиз. Себеби бул жерде так берилбеди, бирок кинону жана ырдаганды да жакшы көргөндөрдүн саны экөөнүн тең жакшы көрбөгөндөрдүн санына 3,5 эсе чоң деген маалымат берилди. Демек, мында кинону да ырды да жактырат X, жактырбайт X, ал эми экөөнүн тең жакшы көрөт. Бул демек 3,5 эсе чоң болсун, 3,5 X болот. Эми табышыбыз берет: биз канча кыз кинону жакшы көрүп, ырдаганды жактырбайт. Анда балдар бул маселени чыгаруу үчүн сөзсүз таблица түзүп алышыбыз зарыл. Бул таблицаны түзүп алабыз. Карагыла, мында деген ырдаганды жактырат, ырдаганды жактырбайт, кинону жактырат, кинону жактырбайт. Эми карагыла, мында биз берилген маалыматтарды, жогоруда берилген маалыматтарды ушул таблицаларга жайгаштырабыз. Эми карагыла, мында жалпы окуучунун саны бул төмөнкү бурчка жазылат. Муну билебиз. Бул 33 окуучу катышты, бул кыз, демек 33 бул бурчка жазылды. Эми карагыла, мында дагы эмне дейт? Кыздар ырдаганды жакшы көргөндөр берилди. Демек, ырдаганды жактырат. Бул акыркы ячейкага бул 25 саны жазылды. Ырдаганды жактырган мамычанын акыр ячейкасына. Эми дагы эмне дейт? Кинону жакшы көрөт дейт. Демек, кинону жакшы көргөндөрдүн бул жолчону, кинону жактырат деген жолчонун акыркы ячейкасына 18 саны жазылды. Демек, 18 окуучу кинону жактырат. Жалпы кинону жактыргандардын саны. Эми дагы эмне берилди? Кинону дагы ырды дагы жактырбайт. Демек, кинону ырды жактырбайт. Бул ошонун кесилиши, бул X болот. X берилди. Ал эми кинону дагы ырды дагы жакшы көрөт. Ал 3,5 X. 3,5. Демек, ушул маалыматтар бизге берилди. Эми биз бул бош уячаларды толтурушубуз зарыл. Эми ал кандайча толтурулат? Биз буга чейин өтүлгөн бир касиет, эки касиет, бир нече касиет аркылуу көптүктөрдүн элементтеринин санын аныктоодогу эле эрежелер колдонулат бул жерде дагы. Эми балдар, көңүл бурабыз. Бул жерде карагыла, эми мында аныктоо үчүн бул жерде бул акыркы жолчону мисал алалы. 33, бул жерде 25 деген сан бар болчу, а бирок бул жер бош болчу. Ушул боштукту табуу үчүн бул 33 санынан 25 санын кемитип коюу зарыл. Себеби бул эки ячейканын суммасы 33'тү бериши керек. Демек, 33'төн 25 санын кемиттик. Анда 8 саны келип чыкты. Демек, биз бош уячаны толтурдук. 8 саны деген экен. Эми бул мамычада деле ошол эле эреже. Бул 30 сандан 18 санын кемитсек, бул жерде бош болчу, кемитсек, анда 15 саны келип чыкты. Демек, бул уяча дагы толтурулду. Эми карагыла, мында эми бул X жана 3,5 сөзү берилген болчу. Эми могул эки боштукту толтуруу үчүн эми көңүл бургула балдар. Бул жерде бул боштук 8ден X санын кемитсек чыккандагы саны, же болбосо 18ден 3,5 X'ти кемитсек ушул жердеги сан келип чыгат.
Demek 18'den 3,5 x'ti kemitсек дагы ушул сан келип чыгат. 8'den x'ti kemitсек дагы ушул сан келип чыгат. Демек алардын теңдештигин түзүп алабыз. Анда теңдештиктен бул жерде бир теңдеме түзүп алабыз. Мында белгилүүлөрдү бир жакка, белгистерди бир жакка топтоо аркылуу 2,5 x барабар 10 деген теңдеме келип чыкты. Түшүндүкпү балдар? Эми мындан бул x'ти таап койсок, 10,5 x'ка бөлсөк, анда 4 деген сан келип чыкты. Демек, бул жердеги саныбыз 4 деген сан экен. Түшүндүкпү? Ал эми могул жерде карагыла, бул жерде дагы мисалы 25тен буну кемитсек да ушул жердеги сан келип чыгат, жана 15тен бул санды кемитсек да ушул жердеги сан келип чыгат. Анда мындай теңдештик түзүп алабыз. 15тен x'ти кемитебиз. Жана 25тен 3,5 x'ти кемитебиз. Бул эки сан бири-бириге барабар сан келип чыгат бул жерде. Эгер кааласаңар мындан муну кемитсеңер да ушул сан келип чыгат, 15тен x'ти кемитсеңер да ушул сан келип чыгат. Демек анын теңдештигин түзүп алып, андан 2,5 x барабар 10 деген теңдеме келип чыкты бул жерден дагы. X барабар 4 болду. Эми балдар бул жерде азыр дал келүү болуп калды. Экөөтүң бирдей дайым эле мындай бирдей цифрлар чыга бербейт. Эми карагыла, бул x-ыбыз мол. Демек x-ыбыздын майысы канчага барабар болду? 4кө барабар болду. Түшүндүкпү балдар? Эми могул жердеги сан жана могул жердеги сандын так маанисин табуу үчүн эмне кылабыз? Бул 3,5 x'ка могул табылган x'ти көбөйтүп коебуз. Ал эми бул жердеги санды табуу үчүн 15тен могул табылган x барабар 4 чыкты да могул жерде. Демек ошону кемитип койсок, бул жердеги сан келип чыгат. Анда кийинки таблицага көңүл бурабыз. Эми демек муну табыш үчүн эмне кылдык? Бул табылган маанини бул жерге койсок, анда 3,5 көбөйтүү 4 барабар 14 деген жыйынтык келип чыкты. Эми бул жерде азыр биринчи жолчодо бардык маани табылды. Эми муну сразу текшерип да койсок болот. 14кө 4тү койсок, 18 саны келип чыгат. Демек бул жолчобуз туура чыкты азырынча. Эми карагыла, бул жерде бул x барабар 4 деген жогоруда бул маани келип чыкты эле. Демек x барабар 4 болчу. Эми ошол x барабар 4 болсо, анда могул жерди табыш үчүн эмне кылабыз? Кааласак 25тен 14тү кемитип койсок да болот. Же болбосо 15тен 4тү кемитип койсок да болот. Баарында эле бирдей маани чыгат. Анда мисалы биз 15тен 4тү кемиттик, бул жерде 11 деген жыйынтык келип чыкты. Эми балдар көңүл бургула, бул жолчону эми текшерели. 11, 4, 15. Демек 11ге 4тү койсок 15 келип чыгат, Бул жерде бардык ошол бул жердеги уячаларда жайгашкан сандардын суммалары жайгашат, Демек 11ге 4тү койсок 15 саны келип чыгат. Эми балдар байкаган болсоңор, бардык эле уячалар толтурулду, Анда эгерде могул теңдемелерди жазбай туруп алсак, анда мында жыйынтык мындай келип чыкты. Демек 14, 4 бул ырдаганды да кинону да жактыргандар, демек 14 экен. Ырдаганды жактырбайт, бирок кинону жактырат 4 экен. Анын суммасы 18. Эми кинону жактырбайт, бул ырдаганды жактырат, бирок 11 экен. Ырдаганды жактырбайт, бирок ырдаганды да кинону да жактырбагандар 4 экен. Ал эми алардын суммасы 15. 11ге 4 койсок 15ти берет. Эми ырдаганды жактыргандар 25, ырдаганды жактырбагандар 8. Ал эми жалпы суммасы бул сурамжылоого катышкан жалпы 33 окуучу келип чыгат. Мында да кинону жактыргандар 18, кинону жактырбагандар 15. Ал эми жалпы суммасы 33 чыгышы керек. Себеби сурамжылоого 33 гана кыз катышты. Эми бизге эмнени сурады эле балдар? Бул кинону жакшы көрүп, ырдаганды жактырбаган кыздар канча эле деген болчу. Демек, бул кинону жактырат, ырдабаганды жактырбайт деген ушул экөөнүн кесилишиндеги маанини алабыз 4 деген. Демек, жообуз биздин кинону жакшы көрүп, ырдаганды жактырбаган кыздардын саны 4кө барабар экен. Түшүндүкпү балдар? Бул маселелерге биз мурдараак аябай кеңири токтолгонбуз биз ушундай маселелерди. Мында баарыбыз эгер түшүнбөй атсак, 22-чи бетти ачып, ошол беттен ары ушундай маселе мисалдарын чыгарылыштарын карап жардам алсак болот.
Түшүнгөн болсок, балдар, анда сабакта бышыктайбыз. Мында балдар баарыбыз 533-көнүгүүнү иштейбиз. 533-көнүгүүдө дагы ошол азыркы экинчи планда түшүндүрүлүп кеткен мисал сыяктуу мисал берилген. Ошол мисалды маселени чыгарууда колдонулган эрежелерди пайдаланып чыгарабыз. Жана тапшырма силерге 534-көнүгүү. 534-көнүгүү дагы ошо жогоруда планда түшүндүрүлгөн эле маселенин бир түрү. Анда балдар түшүнүктүү болгон болсо, тапшырма саламатта калгыла.